Жаш кезимде жан эргеткен айылыма суктанамын ушунчалык мен дайыма. Тунуксусын булактарын ойлогондо тургум келет түбөлүкөн мен жанында. Bir ele bizim ailemiz, Uşavletim ailemiz Kırgızdın bardığıyla talantlı, bardığıyla önörpöz kalk kelebіз. Oşun için cami jurtqa islerge dayındı. Kança dastanдар qanday ulu çıgarmalardan bardığı Kırgız elinde jaralgan bolsa, oşo Kırgızstandağı jaygaşkan bardıq aile hökümetindegi jaygaşkan adamlardan emgegi var. El bolgondayin talant bolmayınça koybaydı. Жақшысы да жаманды деп айтқандай. Эми өзүбүздүн айыл жөнүндө айтсам, эмин арагын тимире коелук, көз көргөндөн бир жагыдагы кыйла залкар учурунда баягы ойго алынбай, алар менен жакшы иштешпей, алардын чыгармаларын мындай эстелик катарында фонду калып калбаган чоң зор таланттар өткөндүгү маалым. Молдовага шақсақалды бүт Кыргыз эли бүт билет. Сарыбай уулу. Чоң төкмө акын экен. Чыгармалары, айтым сөздөрү, а кишинин нускалары
азыркы муундагы балдар жашап аткан жалпы эле жашкары көп нерселерин пайдаланып атышат. Андан кийин Канкулу деген комузубуз өткөн экен. Убагында карапайымчылык кылып каралорго олимпиада десе болбой бул кишини көзүнөн өзү жок болуп кетти. Султанкул Эгембердиев деген кудулдарыбыз өткөн, аны көрүп калдык. Ал даярдыксыз эле ушундай эле отурганда эле турган жеринен өзүнүн репертуарын өзү таап, болгондо дагы турмушка байланыштуу учурга шайкеш келе турган курс сөздөр менен адамдарды ракатка батырган куудул шайыр киши эле. Андан кийин ошолордон үлгү алган мага чейинки муундардан Сооронбаев Балтабай деген чоң комузчу, ал өзү да илим билимге да кызыккан, жогорку маалыматтуу инсан эле. Бу дагы 33 жашында өтүп кетти. Андан кийин Ыстам Кулубузак деген агаларыбыз бар эле. Ал жөнүндө китептерде да бар, көп жерде айтылып жүрөт. Ошонун арасында ал мени менен мындай партнер өнөктөш болуп дагы көп выступать кылып жүргөн киши эле. Ошон үчүн менин атым да ошо киши менен жанаша болуп калды. Ал киши обончу, ырчы, комузчу, аткарчылык жагынан кандай гана чыган өнөрпостун чыгармасын аткарбасын өзүнөн ашырып ошол автордон бир грамм төмөн түшүрбөгөн ушундай Алла Таала берген чоң талант эле. Бул киши да өтүп кетти. Кече жакында алиги сөздүн башында айткан Сооронбаев Балтабайдын бир тууган иниси Ташбай Жорөбеков дегенибиз бар эле. Дагы өтүп кетти. Анан кийин төкмөчүлүк боюнча дагы жалпы эле маданият боюнча кабары бар, ошонун үстүндө иштеп жүргөн, көп нерселерди жаңылыктарды музыкага киргизген, биринчи аксыда оркестрди түзгөн Тасмаев Рысбек деген инибиз бар эле. Булар дагы 50ге жетип жетпей көз жумуп кетти. Эми анын балдары дагы жакшы, уучубуз кур эмес экен, Болотурда кам болуп жүрөт, баласы Болот Тасмаев. Берки немебиз дагы бар, бир тууган ага иниси. Ушундай болуп учугуланып келип атат. Андан башка аратыры көрүп калабыз. Алиги кызыбыз бар алиги Гүлнур адагырдап жүрүп атат. Эми ошонун өтөсүнө чыгып, аркасынан кууп, эмгекти талап кылат да, таланттагы. Биринчи ымтыханы коюш керек. Анан баскан турган, жашап көргөн турмуш тиричилигин бардыгын чыгармачылыкка байланыштырса, анан ошондо гана бул үзүр берет. Ал эми жаалы кичине орусча кошуп сүйлөбөсөк, биздин кыргыздардын түшүнүшү да кыйын, ошондой эффект берет да. Айткандай жер соорусу акса экен, көргөн бир көздү кубанткан көп жергенин көп жерлердин аста экен. Кадырман ата бабалар кайгыл кантип ой тапты экен. Çadırı okşop düğünü
ақын арзыған ей алынған сұлу жер екен ниязалы көшірген ей талантты елден қанатты елден үйдір екен тоқтылсын ырчы тамшыған бұлдардың ой жер екен Ақсыдай алтын түрімен ей асылдар дала түрілген темір қылышынай төлеген ей елімді даңқа жерімді даңқаң ой бөлеген жейі жоғатын жар салған жерімден өсіп ой көгерген жерімден өсіп ой көгерген Жырға қаласың, қарачы туын аласың, қырғыздың туысы қымбат қыдырсаң ойын таласың. Ей, жылғасы жыпар сепкенсің, беріп кеткенсің. Ей, тойлаған жаштық шағымды тұрғандай маға ескерді. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, тұрғандай маға суларың болсы бышқан су, сурулуп толды
Әулетім деген ат Әулетім ханның атынан қойылған екен. Мұны Алаң деген Асқауыстың башында 14-ші ғылымда салынған Бішқан кірпіштен салынған орда бар да, ошол Әулетім ханның ордасы болған дейді. Ал мезгілде қалмақтар менен қатып тауышып Перихана өренін қырғыздар Маназат ауыз Алтайдан келгенде таласқа келіп, таластан келіп тұрғаннан кейін қалмақты Перихана өренін сүріп баштаған мезгіл екен. Ошонда келіп бияқты сүріп шығып Әулетім хан. Анан кейін екінші дәуір вариант айтып жүреді. Александр Македонскийдің баяғы шығыш чауылында Индияға келгенде. Анын ағайы Платон деген болған екен. Платондың атында Аплатон деп тұрып, оны жаратылышты көріп тұрып, ошонун атына қойып кеткен екен. Екінші варианты бұл. Анан эми анын кайсысы турайын баягы ал убакта баягы жазуу пазуу болбозо кыргыздын айттым сөзү менен аксакалдардын оккан санжырабыз угуп келатабыз да. Анан бул сайдын эми мындай кооздугу жагынан мынакей Сары Челек сай бар тиякта көлү болбосо деп эки жактан келгендер көрүп жүрүшөт. Чет мамлекеттен келгендер көлү болбосо бул сай эң кооз сай ушул экен деп. Эми ата бабага рахмат. Ошо келип калмактан бошотуп алып ушундай жер дегенибизге ошолордун урпагы болуп калганыбызга биз да кубанып жүрөбүз. Аманчылык болуп барыбызга буйрузун. Биздин сайдын өзү кол ачык эл. Нүсүп аталыктан баштап, Нүсүп аталыктан кийин Асанбек Кабаевтар чыкты. Арстаналы Османбеков чыкты, бияктардан баягы командирлер. Дегенде ошолорду баалап келип, ошолорубуз менен биз заңтанабыз. Аманчылык болсо калган урпактарга буйрузун, мына жаратылыштын жакшылыгы алардын арбагы колдосун. Жер суудун өлүү өмүзүрүгү колдосун. Анан алтын казык аксы деп, аксы деген алтын казыгыбыз Босбата, тоғыз. Айланган 7 мазарыбыз бар. Ошо мазарлардын көбү аксыда бардыгы. Аманчылык ата-бабанын арбагы, Манас атабыз баштаган арбак колдосун, бешенеңерди Кудай ачсын, ишиңер илгери болуп, ар дайым кыйкырган боюнча кыргыз болуп жүрө бергиле.
Ағай десек, четінден татып барды бар. Ушундай жерді жер деген атабызга рахмат. Аны силер эми улап кете турган жаш балдар. Жакшынакай кылып короо ушу жайлоо. Жакшынакай кылып күтүп алыш. Ушу жаштар силердин милдетиңер калды. Рахмат. Балталабай, кесбей. Биздин жайлообуз Чалкандыда турабыз барыбыз. Бүгүн ушул тойду уюштуруп жаткан биздин эле өзүбүздүн кулунубуз, өзүбүздүн уулубуз Нурмурза инибизге чоң ыраазычылыгыбызды айтып кетсек дагы болот, урматтуу туугандар. Авлетим айылынын ардактуу аты уулу Нурмурза Абасович. Ушул тойду бизге кут кылып, ушул тойго биздин жалпы баарыбызды чакырып, бүгүнкү тойду тойлотуп жаткан мына ушул биздин инибиз. Ушул инибизге Нурмурза Абасович инибизге баарыбыз кол чабуу менен ушул тойду ачык деп жарыялоого уруксат этесиздер. Урматтуу мекендештер, урматтуу Авлетим айыл аймагынын тургундары, урматтуу келген коноктор. Мен бүгүн менен элем. Мынакей жогоруда айтып кеткендей, Авлетим жеринде, Авлетим элинде мынакей кандай атуулдар чыккан, кандай инсандар чыккан, биз сыймыктанган атуулдар. Мына Нусуаталыктан баштап ушул биздин мен деген аксакалдарыбыз, уулдарыбыз, эжекелерибиз, энелерибиз чыккан жерде мына бүгүн ушул кичине да болсо дагы иш-чара түзүп, ушуну өткүзүп коюуга бүгүн мынакей убакыт келди. Мына биздин Авлетимдин бапыйган аксакалдары, сакалдары жайкалган ак элечек энелер, мынакей татынакай жаш кыздарыбыз, жеңелер, эжелер, энелер, агалар дегендей баарыңар бүгүнкү ушул иш-чарага. Бул иш-чара негизинен алып келгенде неден чыкты? Мына биздин көп жазуучулар мен деген жанагы атактуу уулдарыбыздын негизинде. Себеби бунун уюшуунун негизинде дагы биздин бүгүн убакыт болсо келип калар, биздин Сатыбек бул жигит деген. Мына ошо жигитибизди буну электик жигит деп эл башка жактагылар ушундай жүрөт экен. Биздин Болот Тасмаевди, Тасмаев мынакей максатты. Мындан 2 жыл мурун өзүңөр да билесиңер ушул максаттар мынакей келип өзүнүн багы атанын чокусу деген киносун тартуулаганда, кербенде өткөндө ушунда барганда биздин ошол кербендик эле өзүбүз менен кошо жүргөн адамдар ушул Тасмаев силедеми. Мен ошондон ойлонуп жыйынтык чыгарып, ушул биздин көзү көккө жеткен артисттерди жана биздин айылдагы мынакей быйыл Сармерден болду, чоң ушу Сармерден да ийгилик алып келген айылдык артисттерди, таланттууларды даңазалап ушул жерге бир алып чыгып койлуп. Экинчи маселеси мынакей жер соорусу Авлетим дегендей биздин сонун жерлерибизди ушуларды тартып бир эз журтка, келечекте жаш муундарга ушуларда бир дисик кылып, же болбосо мүмкүнчүлүк болсо ушу телевидениеден берилгенге ушул. Үчүнчүсү биздин Авлетим деген, Афлатун деген убагында Афлатун болуп айтып турган. Ар кандай сөздөр менен Авлетим деп аталат. Мына ушу Авлетимдин дагы тарыхын, биздин ыйык жерлерди бардыгын ушу тартып коеюн деген ниетте мынакей ушу иш-чараны эмилге көтөрүп, мына силердин алдыңарда бүгүн алып чыгып отурабыз. Мына элден айланса аздык кылат дегенде рахмат. Мына ушу биздин ушул жерге келет деп, айыл өкмөтү уюштурган ушул жерден концертин угабыз деп силер келип мынакей Бишкектен атарды биздин таланттуулар, Оштон бардык ушул кыргыздын бус-бусунан булуңдан келгендерге мынакей биздин отурган жаштарыбыздын келечеги мына ушулардын эсинде калат деген ойдомун. Биздин Авлетимде садагасы кетейин бардыгы бар.
негизен алганда алча кожогат, мынакей бөл карагат, бак айткандай мынтык карагат деп баардык нерсеси ушу жетерлик. Ошон үчүн мен ушуну ушу жайлооду эч келбеген атуулдарыбыз бар экен. Мына биздин ушу таланттарыбыздын бул жакка аралабаган. Ошолор ушул жакта кичине жайлоосун көрсүн. Биздин ушу жайлоодо кичине эс алсын деп мен программада ушул менен ушул жакка алып келебиз. Мына ушул иш-чарага бизде билесиңер 21 депутат бар. Ушул депутаттардан кошо колдошуп жакшы болот деп былтыркы жылы өткүзмөк элек бир себептерден өтпөй калды. Быйыл дагы ушу 21 депутат колдоп берип, депутаттар менен бирдикте мына ушул иш-чараны өзүбүздүн мына аппарат менен, коллектив менен, лескоз, байланса бизде бага айткандай бардык кандай ишкана болсо бардыгыбыз бирдей болуп ушул мына ишке киришип, бүгүн мынакей ушу мына врачтардан Жалеге, Анабеге турат. Лескоздун директору бүгүн жумушу чыгып келбей калды. Бул сайдын бага айткандай ээси десек, лесничий деп коет мынакей Мамутбеков Азат дагы келип, мына ушул силер менен биргебиз баарыбыз. Ошон үчүн элибизде, журтубузда ошон той болсун, жакшылык болсун деймин. Мен силерге каалайт элем мынакей урматтуу туугандар. Шунчалык келип, шунчалык күтүп, мына ушул жерге келген силерге элиме, журтума таазим этемин. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Рахмат кишим. Саламатсыңарбы айланай турган баардыгыңар. Жашыңар, кичүүңөр, улууңар, карларыңар. Бу ушул аймакта көп эле чогулуштарга катышканбыз. Бир топ эле чогулуштарды баштан өткөргөнбүз. Бирок ал чогулуштар иш үстүндө болгон чогулуш, айыл чарбасын жакшыртуу боюнча болгон чогулуштарды көрдүк. Азыр мына өзүңөр күбө болдуңар, айыл өкмөтү атайын өнөрү бар жаштарыбызды кошуп келишсинчи, башка жактаргылар да бербестен биздин астыбызга да берсин деп чакырыпсыңар, абдан бул чоң иш. Ошондуктан ушундай чогулуш айыл өкмөтү тарабынан биринчи уюштурулуп жатат. Ошондуктан баардыгыңардын атынан ушундай салтанаттуу чогулушуңарды куттуктоо менен бирге мындан ары дагы уланса деген тилекти айткым келип турат. Барыңар жакшы билесиңер, Авлетим аскалары десе көп эле кишилер суктанышат. Бирок бир окуяны айтууга туура келип атат туугандар. 84-85 жылдар эле Бишкекке барсак, Кожо жаш мергенди тарткан кино режиссер Океев менен жолугушуп калдык. Ана макташып атыптыр жанында тургандар. Жакшы кино чыгыптыр, абдан жакшы экен дешип. Ана мен да жанында туруп, жакшылыгы жакшы экен, бирок бир кемчилдиги бар экен деп айттым. Имирилип келип, байке айтсаңыз экен, кайсы кемчиликти айтып атасыз деди. Ана мен айттым эме, Китепте бу кожо жашты мергенчилик кылган аскалар Авлетим аскалары дейт. Мен ошол Авлетим аскаларында жашаган кишилердин өкүлүмүн. А сенин тарткан киноң ат башынын аскалары болуп калды го. Эмне үчүн Авлетимди тартпайсың деген доо койдук. Анан ошондо ошо киши бойнуман кучактап, кечирип коюңуз эми транспорт бара турган жагы кичине татаал болгондуктан деп шылтоо кылды. Бирок мен айтып коюшум керек тургандар барыңарга.
Biz jönele жердің kulundары emesmiz. Avletim askalarının taz avazında ösken, avletim askalarından düşken sular içken, koca jaş mergen yaşagan, tandagan жердің kulundары ustuğanlar. Oşonduqtan men jana kelip atıp bir toptorun gördüm. Bizdin rayondan dağı ırga katışıp, ırdap, eldin köngülün götürgen kızlarыбыз, baldarыбыз бар. Uşularga silerin atыңарdan bir jagı iyilik dilep jatıp, ekinci jagı ötünüçü üstüde aytkım kelip turat. Meyli okeyip kokşogondor bizdin avletim askaların, avletim toğusunun, şunday sonun jerin maktaganga katışpasa, bizdin kızlarыбыз, baldarыбыз emni üçün katışpayt. Emni üçün uşul ayıldın ırın ırdabayбыз. Emni üçün uşul ayılыбызды dаңазалабайбыз. Kızları mına kişim durazın, mına Rısbek'tin kızları durazınar, Isak, Burul durazınar aylanayınlar. Siler ırdabazınar, kim ırdap eret bizge? Bizdin jeribizdi siler dаңazalabazınar, kim dаңazalaydı? Oşonduktan men suranat elem silerden. Bir jagı önörüңөр aşıp, çıkarmacılığıңar artık. Uşul eldin aslında yüzüңer jarık bolsun degendi Kudaydan tileybiz. Ekinci jagı at başını aytıp, ısık köldü aytkandın arasında avletimde de ayta ketseňer, avletimde de dаңaza kılsaňar, avletimde de jakşı nerselerdi aytıp berseňer, jakşı bolat aylanaylar. Oşonu aytıp jatıp bir top mümkünçülüğü var. Kişilerimiz var. İtep yazıp jürgenlerimiz var. Irdap jürgenlerimiz var. Uşunday çoğuluşka çakırsa gelbegende men taң kalıp atam tuğandar. Öngön aytpaylık. Uşul jerdin kulunu olup turup bar bir uzak gelse olbayt bile. Uşu yerdin kulunu olup turup Abdumamın Kalbayev gelse olbayt bile. Oşolardın kolundan gelip turganda uşul ayıldı dаңazala ırdap berip ırga koşsa kızları uzulantıp ketediler var. Uşul meseleleri de eski alsaňar dep soranat elek tuğandar. Men oşolarda aytıp jatıp aile hökümetinin başçısı Nur Mırza ile ayın jakşı iş başlarsın. İş de öz yönü bilen jürüp atat. Men misal üçün rayonda jaşap jatıp avletim aile hökümetinin kişileri naçar işlep jatıptır degen söz tuğalekmin. Aldınkı aile hökümetin katarında jürgeniňerdi ugup açık aytalyk içimiz jılıp jüret. Oşonduktan mından arı dağı işleriňerde iyilik bolsun bir jagı. Ekinci jagı aytarыбыз aylanayında. Munday toylordu uyuşturuş, mayramdardı uyuşturuş. Siler atkarbasaňar kimi atkarıp beriş gerek? Oşonduktan uşul maselede dağı silerge iyilik, silerge işiňerde aldıga jylygyny galayız. Bunun özü el jurttun madaniyatlı gösteriyor. Bayağı jırgalçılığa gösterip bet algandığının bir belgisi ol esepteler. Günümdük durmuş, yanağında bir tiriçilikten dağı bunday bölünüp, jakşınakay bolup bir göngül aça turgan mezgildin gelgenin bayağı katıp turat da. Buna biz urmatlı ayıldaşlarım. Uşul perestroika bolgondan beri gösteti, mamleket özü işçesi aldığı için mamleket bolgondan beri gösteti,
ушундай окуя биринчи жолу болуп атат. Мынагылдай элибиздин журтубуздун bir жакшынакай максатка баш кошкондугунун белгиси болуп атат да. Биздин белгилүү маданиятыбызга эмгек сиңирген ишмер Суаналиев Сагыналы деген агабыз ушул агабыз болот. Мынакей ачкысын тагып алып менин жанымда турат. Бакыйм, сизге ден соолук каалайбыз. Сөз кезеги сизде. Kişimcan jeğenime çoğun rahmat. Güldapama çoğun rahmat. Güldapam taynesi de. Güldapamızın benim ejem. O çoğun elim Aksıdagi avletimdeki en sulu ayal zatının biri olçu. Hiç kim demetmeyin. Eme kişimcan maktangandayin ben özüm maktanbaylığa tokşayım da. Mına avaz tozum aytып atır. Profesör de buçunda men profesörmün. Kişimcan aytты madaniyat emgeksken işmerde madaniyat emgeksken iş. İlimden kandidatımın munuzu var içinele. Ana negizgizi. Mına uşul yerden, uşul elden kulunum. Men uşunu menen sıymıktanım. Men uşunu menen kuvanam. Uşunu menen maktanam. Mına bugün rahmat. Mına bugün terime batpay turum. Kuvaganımda, süyüngenimde aytalbay bayadan beri şu ağrı veri bazıp kişine bayağı gülüptü. Su varganday oldu kişine ayak bazıp turam. Yemi elbette sizlerden hükümet başçılar mınakay nükün dedinger, men dele nükün dep koyayım. Bu kişinin atasını bilçelem, bunday kişinekey çavan kişi oldu. Kızılca'da dalay çal menen koşulup jem bergenmin. Bularga koyacakşı olsun dep. Mına uşul dükünge janağı men polkundanıpkan, meni kuvankan, meni süyünken, meni terime batırbagan iş şarası için, oşal kılgan hareket için birinci rette razıçılık bildirip koygarak söyledi. Irıksat, ömürün uzun bolsun, bundan daha jakşı tedirler. Emi bul iş şaralar Jönele ayıldın maçtavun demez, jönele rayondun maçtavun demez, jönele oblastın maçtavun demez, jalpı uluttun maçtavundağı çoğun bir okuya olup kaldı. Söz кезегин биздин ушу Авлетим орто мектебинде көп жылдык эмгеги бар ардагер мугалим, отличник, биздин бийчи десек бийчи, жеңе десек жеңебиз, эже десек эжебиз. Рана Мавлянова эжекебиз отурат, ушул эжекеге жалпы эжекелердин атынан сөз берип койсок. Ардактуу кайын журтум, урматтуу туугандарым. Туугандарым дегениmin себеби мен ушул айылга 20 жашымда ушу Талкандыга алма конушка келин болуп келгем. Мына ошондон бери көп жылдар өтүп азыр мына 75 жашка чыгыптым. 55 жыл жашадым силер менен. Ошого мен сыймыктанамын. Силерге таазим этемин. Мен ушундай жерге келин болуп келгениме, ушундай жерде 55 жыл жашаганыма таазим этип сыймыктанамын силер менен. Силерге айта турган сөзүм, мындан нары туугандарым ушул жерди, элди, жаратылышты, бардык нерсени өзүңөрдүн үйүңөрдө балдарыңарды кандай көрсөңөр, ошондой көрүшүңөрдү суранамын. Жаштарга айрыкча өмүрлөрүңөр узун болсун, ушуга окшогон тойлор, ушуга окшогон жакшылык иштер көбүрөөк болуп, биздин элдин көңүлү көтөрүлсө иши да жакшы болот, бардык жагынан жыйынтыгы жакшы болот. Ошол себептен мына ушул айылдын жетекчиси Нурмурзага рахмат айтамын, мына катышып отурган аксакалдарга рахмат айтамын. Рахмат туугандарым. Бул кызды сиздер кичинекейинен эле билебиз да.
Ушу ош 3000 телеге берүүсү башталган деле бул сиңдим диктор болуп чыккан, алып баруучу болуп теле берүүдө. Мына ошондон бери ушул сиңдибиз ошол Ош ЛТР деп аталып калды. Кийин ошол каналда, телеканалында азыркы башкы коммерциялык берүүдө башкы редактор болуп иштейт. Кол чаап койсоңуздар мына Бакыйган кызыбызга, өзүбүздүн кызыбыз Тасмаев деген атты баарыңыздар билесиздер. Фамилиядагы Тасмаев болот деген өзү бар. Тасмаев Рыспек агабыздын кызы. Максат мынакей келип отурат бул жерде биздин Бишкектен Куудул Парадис азыр актер болуп жүрөт. Тасмаевдардын атын дүңгүрөтүп биздин Авлетим Айылын атын да чыгарган бир жагынан ушул Тасмаевдардын дагы. Азыр эми сөз кезегин ушул сиңдимге кайрып коеюн. Рахмат туугандар, саламатсыңарбы? Биринчиден бая айтып атпайбы, мен агаларым бул жакта абаларым айтып кетишти, ушул 10 жылдан бери келем, же болбосо 15 жылдан бери ушул жерде туулуп, ушул жерде жашап, көп жылдардан бери келбегендиктерин айтат. Мен өмүрүмдө биринчи жолу келип атам. Ушул жайлоодо, ушул жерде туулуп, өсүп, бир мезгилде келген экенмин, аябай кичинекей экенмин, анын таптакыр азыр эсимде жок. Бул капчыгайды карайм, биякты карайм, бирок такыр эстей албай койдум. Өзүмдү эске туткан мезгилимде, өзүмдүн эсебимде биринчи келдим деп эсептеп атам. Мейлим, эмне дейсем, мен азыр ушунчалык бүгүнкү иш-чараны көрүп толкунданып турам. Ушу үркөрдөй болгон ушул менин туугандарым, жердештерим турасыздар. Бирок азыр муну кичинекей иш-чара деп айтууга болбойт. Бул аксы жери бая тарыхый мааниси абдан чоң, терең, улуу жер, улуу эл болгондуктан кийин ушул биздин Нурмырза Абасовичтин, Нурмырза мырзанын ушундай жакшы иш-чараны баштап жатканы абдан чоң, бир чоң улуу максаттарга жетелейт. Ушул элден чыккан, ушул Авлетим Айылынын ичинен кичинекей жерден чыккан ошол уул кыздарын, мурун кийинки ошол акын жазуучуларын, аттуу баштуу инсандарын даңазалап, ошолорду бир эске алып, жакшылыгын айтып, болгон өнөрлөрүн бүгүнкү күндө ошо аларды өнөрпоздорду чакырып, пуудулдарын чакырып, силерге ушу кичинекей бир көңүл ачуу тартуулап берейин дегендин өзү бул абдан жакшы нерсе. Чындыгында бул нерсени кийинки жылдан жылга да өнүктүрүп, буйруса биз дагы жардамдашабыз. Бул идеяңызга рахмат, биз дагы колдойбуз. Анан кийин айтып атасыздар, эми ушул кичине иш-чараны буйруса, мынакей менин операторум бул жерде тартып атат. Кичинекей айнекчи болгону менен буйруса сиздерди бүтүндөй дүйнө жүзү көрөт. ЛТР каналы бир эле Кыргызстан эмес, бүт эле 50ден ашык мамлекет көрөт бүгүнкү күндө. Туркия көрөт, Америка көрөт, Кытай көрөт, буйруса бая жунго чыгып атат бизден дегендей. Бүгүнкү биздин иш-чара бүтүндөй дүйнө жүзүнө жайылат. Бул барып бул масштабы кеңейет, буйруса бул иш-чараны колдойбуз. Сиздерге рахмат. Көп сөздөр бар эле, көбүрөөк сүйлөсөм болот эле, бирок бардыгыңыздар азыр жакшы куудулдарды, ырчыларды көрөйүн деп ашыгып турасыздар. Мен ушул бүгүн төркүндөрүмө келип абдан толкунданып турам. Барыңыздар аман болуңуздар. Ушундай кооз жерде барыңыздарды жылда дагы ушул ынтымакчылыкта жакшы күндөрдө дагы учурашуу бизге насип кылган болсун. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат. Аттуу туугандар жана калайык жұрт. Мына бүгүн аябай биздин жайлообузда, айыл өкмөтүбүздө жакшы бир самалык болуп атат да. Эми мен баягы бул жерде тарыхты айта албаймын. Себеби көптөр айтып атат, бул жайлоого биринчи жолу келгем деп. Мен деле айтсам баарыбыз таң калат болуш керек. Мен да биринчи жолу келип отурам бул жайлоого. Ушул жерде төрөлүп, ушул жерде жашаганмын. Ошон үчүн бул жайлоодо мен да көрүп, баягы аябай өзүмчө курсант болуп атам. Ушундай жерлерибизде ушуга окшош мероприятиялар аябай көп өткүзсө экен дейбиз. Мына алыстан өзүбүздүн инилер, карындаштар, агалар келип отурат. Рахмат ушунча. Мына аксакалдар, энелерибиз келип отурат. Ушуларга да рахмат. Нейрохирург, врач, медициналык илимдердин кандидаты. Аны эмесе сөз кезеги Абдрахман менде келип койду. Саламатсыңбы? Саламатсыңар, урматтуу ата энелер, ага эжелер, ине карындаштар.
Бүгін мен үшін қош майрам деп айтсам, мен жаңылышпаймын. Себеп дегенде мен көп жылдан бері чет жерде иштеп жүрем. Анан ушунча жылдан бері жүрүп, акыркы жылдары багы өзүң элиң, өзүң жериң еңчеп, орустар айтмакчы, ностальгия болуп жүрүп, анан быйыл Кыргызстанга барып, элиме жериме иштесемби деп келдим эле. Мына келгениме 3 күн болду. Мына ушундай мен бешениме ушундай бир окуяга туш болуп калды. Биринчиден өзүм жериме келгенден түшүнсөм, экинчиден ушундай биздин жердештерибиз, агаларыбыз, эжелер ушундай тойду уюштуруп, ушундай тойго туш келип калды. Ушул тойду уюштурган өкмөт башчыларына, агаларга, эжелерге мен чоң рахмат айтып кетким келет. Ушул мен акыркысы болбосун, мындан аркыда иштери улана берсин. Буларга ден соолук каалайм. Ушундай байтан бери айтышып атат, мен ушул жерде келип чоңоюп келбепмин деп. Мен наоборот айткым келет, ушул жерде туулуп, өсүп, ушул жердин суусун кечип, ушул жердин кожогатын терип, ушул жердин абазын жем алып чоңойгон муундардын биримин. Мен силерди көрүп, толкунданып, сүйүнүп атам. Анан көп сүйлөгүм келбейт. Bir kuplet şu mekenimde ırda perpet boyunca. Kımbatım öskün cer mekenim, sen de sen tolgonup gitemin. Apamday asıra östürgün, sütündü men aktar bekemin. Жазушылар Союзунун мүчөсү Акын агабыз. Келиңиз сагынеке сизде. Урматтуу жолдоштор, мен биринчи башында бир нерсени айта кетейин. Avretim zonasında sözgö çıkkanda bek bolo tekeden giyin. Cançarıkta giyin menin klaslaşım. Şırdaktan giyin sözgö çıkkan kişi sözgö tuyup kalıp kalat. Biz oşolordan giyin çıkıp kaldık. Anam men munogu Akın Jigit'ten klaslaşman dozuman murdarak söyleyin dep birinci men alıp atam. Muna uşul iş-çaran uyuşturup atkan bizdin aylı ökmöttün başçысы Nur Murzaga ötö çoң rahmat. Aldagaydan Bişkekten, Oşton, Jallovattan bizden çıgan uğullar, kızlar gelişiktir. Munuşulardın barın başın koşturup atkan üçün bul ötö iş çoң iş çarada. Buga munu tam beriş gerek, buga makul boluş gerek, bardık jagın razı boluş gerek. Anan ekinci, muna men bir nerseni aytıp koyam, munogu Tasmayev Maksat degen jigitти men teleden ele görçelem. Hazır oşonu uşul yerden görüp oturam. Ben birinci aflatımdın aylı ökmötünün aldığında ertemenen tursam, Maksat şu yerde turgan eken, anan bunun tuğan iğnesi tege topçu turuptur Tasmayev. O şehirde ayttım, bugün jaylı oğur çoğun naves kurat eken biz. Mıksı kala varışımız gerek eken dep. Biz oşol, buna özü gülüp atar. Oşondan tanıyız oşol atkarıp atkan çıkarmalar arkulu. Bugün Kuda kalasa çalkandın nozuna çoğun naves kurat eken bir istep. Hazır menin canımda turgan jigit öte Akın Jigit eken, hem bul Akın Jigit'tin altında mundan giyin çıkıp kalsak, janagı 2-3 aratırdan giyin çıkkandan giyin söz taap süylöş kıyın bolup kalat. Oşon üçün bugan mikrofondu berbeyle birinçele men çıkıp aldım. Meyli, rahmat köngül burganыңыздарга. Урматтуу жердештер, ошо мен ошол афлатын айыл өкмөтүндө төрөлүп, Итагар жерде, Итагар айылында бөлөнүп, ошол жерде тороңуп өскөндө мен абдан сыймыктанам. Өкмөт башчыбыз Нурмурза иним айткандай, Devir ırçılarımızda, devir akın ağalarımızda, devir ırçı ejeklerimizde, jolboso aktör, aktrisa, içindeki atayın muzikantlar var, aktörler var. Oşolorun atlarından bilbegen özümüzdün avletimlik turgunlarımız var. Oşonduktan hazır eldin aldına atayın uşu bugünkü iş-çarada uşul muzikant buluğu, ırçı oluğu, oğunçu oluğu, kudul buluğu, bardığın atı jönün taktap aytıp,
кайсыл жерде иштейт, кайсыл жерден келди, атайын ушу даңазалоо үчүн мына бул иш чарадагы уюшулуп жатат. Ушул жалпы рахмат айтуу менен биздин өкмөт башчыларына, ошол жерде иштеген иштөөчү кызматкерлерге баарына ыраазычылык билдирүү менен мен сиздердин алдыңыздарга биздин бакыйган ырчы, музыкант, оончу ага инилерди чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Андемесе ушу биздин мына Тасмаев болот иним ырдагандай, сен билген жоксуң деген ырдан баштайын, тойлордо болобу, сахналарда, чоң-чоң сахналарда ырдалып жүрөт булар. Бул аркылуу биздин Сагынеке айтып атпайбы, качып элдин арасынан качып отурбастан бакый алдыга чыгып отурсаң да жарашат деп. Сагынеке, чындыгында эле сизге биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Канчалаган компартия жөнүндө, партия жөнүндө, Ленин жөнүндө, эл жер жөнүндө сүйүү тууралуу ырларды чыгарып келген мынакей ушул биздин эң биринчи Авлетим айылындагы музыкант десек болот, ырчы десек болот, оончу агабыз. Анда эмесе Сагын Сооронбаев агабызды алдыга биринчиден чакырып койгон уруксат этиңиздер. Сагын Сооронбаев, келиңиз. Мынакей Сагынеке, баарыңыздар таанисыздар, ошентсе дагы баарыңыздардын алдыңыздарга биринчи мен чакырып отурам. Экинчиден дагы деле бизде белгилүү оончу, ырчы, биздин маданиятты тереңден көтөргөн, биздин маданият үйүндө көп жылдан бери жетекчи болуп келген биздин белгилүү оончу агабыз бар, Токтогул Орозбаев агабыз. Келиңиз сага. Катуу кол чаап турсаңыздар, атайын күтүп атасыздар сиздер баардыгыңыздар. Келиңиз Токтогул ке. Ошондой эле биздин андан кийинки ырчыларыбыздан Ажыбаев Абдижалил, ырчы, врач, паразит, канчалаган өзүбүздүн эле айылдагы оорукананын жетекчиси. Дагы Сыдыкбаев Базанеке. Келиңиз Базанеке. Базанеке оон чыгарбаса дагы, элдин алдына такай ырдап чыкпаса дагы, музыкант, илгерки орустун балалай тасын жөн эле комуздай черткен агабыз бар. Биздин кичине фольклордук ансамбль уюштуруучу элек, ошол фольклордук ансамбльде дагы музыкант катары, белгилүү оончу катары дагы жүрөт. Базанеке, келиңиз. Анан дагы атайын ушу музыкалык билими бар, жогорку билими бар. Жээнкулов Аскар агабыз бар. Мугалим болуп көп жылдан бери мектепте иштеген, биздин айыл маданият үйүндө дагы иштеп жетектеп келген музыкант, жогорку билимдүү Аскар эке, келиңиз. Мына ушул ошондой эле дагы биздин белгилүү ырчы, врач, советтик врач болгондо дагы Аманов Анарбай эке. Келиңиз Анарбай эке. Такай биздин райондук, областтык конкурстарда катышып, алдыңкы орундарда алып жүргөн агаларыбыз мына ушулар баары. Жалил, Анарбай экем, Токтогул экем, Сагын экем, Аскар экем, Базан экем турушат. Мына ушул эң биринчи биздин улуу Авлетим айылынан чыккан музыкант, оончу ырчылар мына ушулар. Кичинекейлер билип таанып алып жүргүңүздөр, эсиңиздерден чыгарбай жүргүңүздөр, кичинекей балдар, кыздар. Жана ошондой эле могу жерде улуу кичүү баарыңыздар отурасыздар, билесиздер, бирок ар дайым биз ушул көпөлөп ардактап жүрө турган агаларыбыз мына ушулар. Андан кийинки ырчылардан айылдын мына быйылкы эле биздин Сармерден аттуу атайын конкурсубузду уюштурушту. Биринчи эле биздин айыл өкмөтүнө эле ыйгарылды. Ошол жерде дагы мынакей Нурмурза иним турат. Өзү баш болуп ошол жерде туруп, тикеден тик мына бул жерде жаңы эле шайланды эле үкөм, Эрмек үкөм баш болуп, булар Сармерденди райондо биринчи жолу Пачатанын кыздары менен ат салышты. Ошондо дагы биздин ушул Эргул мынакей турат, Анарбай экен баш болуп ырдашты, топчу ырдады. Эми булардын үнүндөй, чындыгында айтайын, үн жок райондо. Райондо бар болсо да бирден экиден бир биздин агаларга жетпейт деп мен ачык эле айтайын. Ошондуктан ошол
Dolbordu ırdadı mınaki. Anarbay ekem ırdadı, Jalil ırdadı. Oşol dolbordu. Oşol jerde dagı en birinci jakşı ırdagan Grand Prix'nin iyesi. Aflatından aldı. Andan keyin Kerbin şahrında aldı. Japarkulov Ömürbek. Japarkulov Ömürbek. Gele koy. Atayın oşol jerde bayağı Grand Prix'ni jengip alıp bul üköp birinci sıylıkты aldı. Akçalay sıylık, özünçö gramata sıylıktарды alıp geldi. Ömürbek Sağa'dagı ийгиликтерди каалаймын. Ушул Авлетим айылым дайыма үнүң өчпөстөн ырдап жүрө бергенин, пулдап жүрө бергенин. Андан кийин Алымкулов Абдижалил. Келе кой. Музыкант, ырчы, өзү коштоп, өзү ырдап жүрөт. Конкурста ошол Сармерденде да катышты. Дайыма Авлетимдин баягы намысын коргоп жүргөн жигиттерибизден. Андан кийин Сартбаев Абдикерим. Абдикеримди бардыгыбыз билебиз. Аккордеон менен жөн эле ырдаганда, Асанкали Керимбаев агабыздын ырларын ырдаганда баары ордунан туруп кол чабышат. Кана Абдикерим барбы? Бул Казан жагындагы жардамдашып жүрөт такай. Ыр жагынан дагы дайыма такай жүрөт. Абдикерим келе кой. Музыка жагынан жардам берип жүрөт. Taşibekov Edil. Akın. Bizim mınaki jaş akınımız eken. Barımızda tanıp alыңыздар. Akın inim, akın üköbüz balabız. Taşibekov Edil. Rıspek oğlu Nurbulut. Rıspek oğlu Nurbulut. Bular jaşlardan. Oğlu Nurbulut. Jaşlardan. Temirbekov Tilek. Gele koy. Karçıgayev Bakıt. Karçıgayev Bakıt. Gele koy. Karçıgayev Bakıt Bişkek'te жүрөт, бирок үнү Карчыгаевдардын үнүн билесиздер да. Молдосу Мамыт экемдин үнү кооз, жөнөкөй ырдап жүргөн инилерим дагы үнү кооз. Эми мынакей атайын алыстан ат арытып келген биздин Тасмаевдардан бар деп эдимби? Фудул, пародист, актер да болуп жүрөт. Келе кой. Максат Тасмаев. Максат Тасмаевди барыңыздар билесиздер да. Бул чыккан деле канчалаган аты көптө өтөт. Өзүнүн аты дагы унутулуп кетип жатат атпайбы барган сайын. Аман эсен болгула барыңар жаштар. Сиздерге мен ийгилик каалаймын. Ошондой эле мен жана дагы сөз берип алдыга чыгарып кеттим. Тасмаева Гаухар. Ош ЛТР телеканалынын редактору, тууралар боюнча концерттин редактору Гаухар. Ийгилик каалайм. Эми дагы мына Жалал-Абад шаарынан келген. Жалал-Абад шаарында мугалим, оончу, ырчы, дастанчы биздин Исак Стамкулов агайыбыздын кызы Бурул Стамкулова. Тосуп алыңыздар. Бурул. Бул жерде мына биздин маданиятты эң биринчи көтөрө турган, бизди даңазалап чыгара турган, атыбыздай кылып, республикага чейин уюштуруп, алып барып, кароо конкурстарды уюштуруп, республикага чейин жеткире турган, биздин ушул турган бакыган ырчы оончулардын атын чыгара турган ушул өзү айыл өкмөтүндөгү маданият үйү, анын үйдү башкаруучусу жакшы иштеш керек. Жакшы иштеп, жакшы иш-чараларды өткөрсө, ошондон ырчы бакыган бир белгилүү болот. Эгер сиздердин жардамыңыздар болбосо, айыл маданият үйү жардам бая уюштурулган иш-чаралары жакшы болбосо, жакшы көтөрүлбөсө, биз ырчылар көтөрүлө албайбыз. Сиздердин жардамыңыздар менен гана биз көтөрүлө алабыз. Жана сиздердин жардамыңыздар менен, колдооңуздар менен биз элге белгилүү боло алабыз. Телевизорго да чыга алабыз. Телевизордогу жана концерттерге да чыга алабыз.
Ошондуктан сиздер ушул элим Авлетим айылында мына бакыйган агалар отурушат, эжелер отурушат, апалар, сиздер аман эсен болуңуздар, колдоого сиздер болуңуздар, ырдап бергенге мына ушул окшогон ырчылар болушсун. Анда эмесе дагы бир оончубуз калып калыптыр, мына биздин белгилүү оончу, ырчы, акарденес Бишкектен келип отурат. Шарип Марат. Мараттын ырын радиодон бул машинага түшүп кетип атсак дагы ыры угулуп, ар дайым жөн эле биз ушунчалык сүйүндүк, мен эле өзүм сүйүндүм да ушул ыры. Биринчи билген жок мен кимдин ыры экенчи, кийин аны сураштырсам, сарычелек деп аткандан кимдин ыры десем, Маратты айтып атпайбы? Мараттын кичинекейинен билем мен. Аккордеонду көтөрүп алып, мага да коштоп берип да тойлордо, башка жерлерде бирге жүрдүк. Бирок өмүрүң узун болсун, бул жакшы дагы оонду чыгарып, элге белгилүү болуп жүрө бергениң балам. Рахмат. Анда эмесе мына биздин дагы ырчыларыбыздан калды дешип атат, социал коргоо айылынан Ильяс Жолдошбаев. Ильяс келгенби? Ильяс, келе кой. Шортучан келип алыптыр, ошончу элдин алдына чыга албай аткансыздарбы? Ошончу биз көрбөй да калыптырбыз да. Мындан кийин жакшынакай болуп жасанып кел элдин алдына. Анда эмесе концертибизди баштайбыз. Сиздер үчүн кол чабуулар менен бул ырчыларды жөнөтүп койсок, анан катарынан ырдап бере берсек сиздерге. Мен ишимдин айткан сөзүнө кошулуп берде чыгармачыл адам деп айтып, бирок кимде бизден улуулар ушулар айтылбай калды. Мен ошону жарата бери ойлонуп отурам. Биринчи мен билгенден Камкул комузчу деген болгон. Камкул комузчудан Ниязалы абабыз келип айдап жатуу жерден үйрөтүп кетчү экен. Муну мен билем. Мына жеңи жок Кара сууда жашаган менен Авлетимде жүрген экен. Себеби Авлетимдин суу таза, эли жакшы, жери жакшы деп көп өмүрүн ушу Авлетимде өткүзгөн экен. Андан өйдө барсак, Болдоға кышабыз. Бу кишини кимдер билбейт. Мына алыгы илим китеп кылып чыгарып, муну да неметип койду. Андан кийинкилерден эми биз билип калгандардан студент кезинде депутат болгон Балтабай деген агалыбыз болгон экен. Бул киши оозун ачканда кандай сөз болсо ошондой төгүлчү экен. Ушу айылдын жашообу баарыбыздын мойнубузда бар. Койун айдап келсең уй калып калат, уйун айдап келсең торпок калып калат. Анан үйдө бир баягы кагазга жазылбаган бир чоң чыгат. Келип эле отурганыңда минсе болот эле дейт, туруп айга чуркап кетесиң. Эми келип отурганыңда ий балача дейт, чуркап кетесиң. Кыскасы китепке жазылбаган жүгүртек жигитсиң. Эстейармын. Эми мейли мынчалык болду, үнүмүн жетишинче бир ырдап берейин.
kızıl yaşın köpüründü. Sen bilgen yoksun ay, sen bilgen yoksun, sen bilgen yoksun. Düşünde seni benim yürgönümdü. Ezilip geldim oynop gülgönümdü. Sen bilgen yoksun ay, sen bilgen yoksun. Seksendir aşıp algan kurağında özgöçe koyu aytma ey kulağıma. Kövrek könürlü bol oşalmaylık arkının kördüğünü kulağına. Alamda Temir Aliyev, Tilek. Чоң рахмат, сізге дағы кең келешек қалайлы. Елдің алдында ардайым бұлбұлдай сайрап жүрерміз. Ассаламалейкум, Авлетім айылының тұрғындары, бүгінгі кешенің қонақтары. Ушыл кешені ұйыштырып жатқан біздің айыл өкіметтің басшыларына терең разышылық білдіреміз. Ардайым бар болыңыздар. Ушындай кешелердің көбін ұйыштырып жүреріңіздер. Анда месе сіздер үшін Қалай Молда Басантов ағайыстың жайлауда деген шығармасы бар ле, ошоны тартылап қойын. Қабыл қойыңыздар. Мен живой ырдап берейін, сіздерді жөн отырбай живой билеп беріңіздер бұл жерге. Станколова Бурулайды алдыға чакырамын. Келе ғой, Бурул бүбі. Салмасыздарбы, Кутманды көңілді кечіңіздер менен урматтуу жерлештер, урматтуу туугандар. Сиздер бар, биздер бар дегендей, сиздер менен дайыма биз сыймыктанабыз. Элибизге, дайыма жерибизге ар бир инсан, ар бир чыгармачыл адам талаада түздө жүрөбүз. Сиздерге таазим кылып, силер менен бирдикте болобуз.
Bunlarda men hazır kudul, paradist, aktör, ırçı, oyuncu, Bob Kısmayev. Assalamu alaikum, ardaqtуу менин bir туган жердештерим, авалар, аталар, апалар, энелер, карындаштар, жеңелер, карагайлар, тоолор жана башкалар. Ушу бардыгыбыз бирге ушу төрүбүздүн көркү болуп отурган ушу ата-энелерибизге бир кол чаап койсок. Бар болуңуздар. Мына силерди урматтап, ушундай сыйлап, бүгүнкү ушундай шаан шөңгөттү өткөрүп аткан Авлетим айыл өкмөтүнүн башчысы ушу Нүтай экеге чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай чакырып бизди ушундай элиңе келип бир жакшынакай болгон өнөр сыпатын көрсөткөн деп чакырганына мына Кудайга шүгүр, Алланын көзү түз экен, ушундай бардыгыбыздын башыбызды бириктирип ушул жайлоого чакырып, мына ниет кылган экен, ушу ниет ишке ашып отурат. Эми баягы соопчулук деген нерсе бар экен да. Жашоодо сооп болуп атат бул. Bir insan soğukçuluk kılayın deyip Allah'dan niyet kılıp sırangан eкен. Allah şu bir niyetimi işe aşırsan bir traktörüm bolsa şu eldin jerin bardın bir jakşınakay aydap bersem deyip niyet kılgan eкен. Bir günü traktörді beriptir, suyunup ketip traktörün tırıldatıp aydap ketip atıp jerin aydap maydalap ketip işin bitirip mындай карасак коңшусунун жери турган экен. Şu maga Allah niyet kıldım elem şu traktörді berdi эле. Şu koğuşumun жерinde bir aydap koyun deyip, koğuşusun jerin aydap gelip, үйüne jakşınakay es alıp jatsa, ertemenen koğuştura ol. Erkesbay! Beri geldi eкен. Allah razı olsun, rahmat. Rahmat. Erkesbay, beri gelsen, çok ya rahmat. Jini gelip getir, ne durayın derişi, bir çık. Ne oldu eкен size? Adamdı bankrot kılıp, çeşnekte aydap taştapsın bu. Soğukçuluktun dağı iki variantı var eкен. Her jağı, her jağı. Kırgızstanda biz jönököy halkız. Allah şunday sıfatı bergen jönököylülükten hiç vaqta ayrıbazın. Şu jönököylülükten biz ösüp önüp kele atабыз. Hiç vaqta biz tekeverçilikti koldanбашыбыз керек eкен. Bir insanlardan şunday bir tekeverçiliginen köptegen adamlar bir kaygı jep ketет eкен. Birөө sүйүнөт экен, birөө күлөт экен, sıfattарды өзгөчө бөлөт экен. Эми bir жаштыктын өзүнчө нугу бар экен да. Жаштык мына аталарыбыз жаштыкты ушу жайлоодо өткөрдүңөр. Жаштыктын кандай bir терең, учурун, сезимдерин, махаббаттарын көрсөттүңөр. Мына небере чөбөрөлөрүңөр бардыгы өз алдынча ойноп, көзүңүздө рахат, сүйүнүч болуп турат. Bir insan ушундай кетип атып ойлонуп тур. Жаштык, кандай жаштык. Артым bir карап мына жаштык, жашчылык. Өтүп кеттиң шаштырып. Кыздар өткөн бетимди ак сакалга бастырып, капталдап кетип баратам, карылыкка баш сунуп деп, өз алдына сүйүп жүргөн мастыгын элестетип, башын чайкап, кайран жаштык деп, жаштыктын муңдук оонун сызып турган жери, ушу bir туган жердештериме сиздерге кайран жаштык деген ырды аткарып берейин, калган сөз ийгизинде болсун. Кетти!
Aytkan bileyim cümlede Hadi bileyim kara çulum sürmede Uçarında balbuda bir oynadı Çaldı tartıp dört yanakta içelim Yaşlı bendin getken bileyim cümlede Alılan taştık aytkan eden cümlede Yaşlık aytkandı deyim cümlede Hayranlaştık getiregen cümlede Yaşlık aytkandı deyim cümlede Hayranlaştık aytkan eden cümlede Sağ olun. Meni yaşlık ötüp kete öğretken biroq ömür öz yolu menen sürülüp жылы öğretken. Bayağı ayıldan başladı bağlamga жол. Ar çırgal çayloodan başladı. Bayağı şu Aksıdan çıkıp beni el jurtga tanıştırgan şu bir sebepkер şu жайлоодо да элестетем. Ana mına balдар boturay oylop жүрөт. Burun Ыкшекенин мыктыган интервью жазып менен элге таанылды белем. Кийин жаш балдар атаңын чокозу деп табылат. Şu атаңын чокозу анан бир жобай Кудай буйрса дагы келечекте жакшы проекттер болуп атат. Şu кино тууралуу. Шабдан Батырдын киносуна бир бийдин ролуна мени кабыл алды. Ошон үчүн сакалың бойдагы чыгармасынын төрдөгү Эми баягы көп сөз керек жок. Нуска сөз сүйлөйүн да ырдап берейин кутулайын. Көрө албастыктын айынан көптөгөн нерселер өзгөрүп баратат да. Кыргызстаныбызда. Бирөөлөрдү пах этип атып кетип атат. Ал эми бирөөлөр качып кетип атат. Саясатты сайрабайлы койлу сасып кетип атат дегендей. Эки вариантты уккансыңар. Ошо эки варианттын үчүнчү вариантында бир жакшынакай жөнөкөй адам жөнүндө сөз болот деген да. Бир инсан кызматкер ушу жумуштан чыгып, кечинде үйүнө барып эс алайын деп, турсагы ач, дүкөнгө кирип, майда чүйдө алайын деп дүкөнгө кирип, мындай караса нан пан алып турган эки тушунка турган экен. Эки тушунканы алып эми башта маян мысытып берет. Жеп алам деп жыргап. Барса кыштын күнү экен, темир печкасы бар экен. Аял уктап аткан экен. Катын турган ысытып берди. Уйкум келип атат, өзүң эле ысытып жеп алчы деген экен. Мана тушунканы алып чыгып, темир печканын үстүнө коюп, ысытпаса жеп алам деп, ийинин чечинип, барып берип кармаса, тушунка ысып алыптыр. Печкада от жок окшойт деп мындай карап, оозун ачып караса кып-кызыл чокот көрүп, чокко мындай темир жакшылык эсине салып коюп. Эки тушунканы салып койсоң ысыйт деп. Салып коюп, аялымдын жанына бир жатып турайын деп, кандайсың? Бирок да пах этип печка чачырап кетиптир. Аялы туруп, "Биялым, жүрөм, не болду?" "Жатайын, турайын, дагы бирөө бар" дейт. Этте баягы алып турсага үйдүн үстү түтүн дейт. Жууркан төшөгөн ушундайдан көтөрүп алып, эшикке чыгып андай алып чыгып жуурканды кагып турганда мотоцикл бар экен, мотоциклдин үстүнө коюп жайып үйүнө чыргап кирип келсе, эшикте мотоцикл атылып кетиптир. Ызычуу дейт. Эл журт барды туттулган. Жана байкуш турсагы ач. Айланайын эл журт, айланайын эл журт, не болду? Эми не болот эле? Аялым жакшынакай болсо, келсем да дастуркан жайып, келин кызайын, курсагыңыз ач болсо керек, эки тушунканы ысытып берсе, курсагы тоң жакшынакай жанагы өрттөнбөйт эле. Ошон үчүн эрин сыйлабаган аялдарга рахмат. Эми ушу менин
Kıçinekey görmanlarım var şu atamın çok uzun ırnırta birey mi? 100 bin so'm utib olib, atamı tova olmay, Rossiyaga bora olmay, Qirg'izistonda jo'p-jo'nakay bo'lib yurgan o'sha atamning cho'g'izi, undaycha aytganda rahmatliq Chuvoq Satayevdan esday jur, je bo'lsa tarixma deganini sizlarga guldasta orqali shu qo'jabat qatorida ketdi. Kelgile ballar nereye biliriz? Kelgile. Kelgile kana. Gel bana ostura kelgile. Biliriz. Kana. Benim bir armanların yaş olar. Çalgısal görsün kıybay çürek, canında cürsüm sıylay cür, canından uzak men getsem, çalcalımda hırday cür, yaşlık çalın çağında, oylo gülün çalında, vardı bilse argacı, vardı başım tarımba, 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 hoş bol eli sarımba, 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 vardı başım tarımba. İlki bal görsün kıybay cür, elinde jürsün sıylay cür, elinden uzak men getsem, ermeğimde hırday cür, yaşlık çalın çağında, oyno gülün çalında, vardı bilse argacı, vardı başım tarımba, 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 hoş bol eli sağımba, 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 vardı başım tarımba. Gülük okşaş erken boş emin gülün gülsün geçirgin ay gülüm. Bizim Kırgızistan Respublikası'nda belirli ırkçı ailemizde bana yakınlık hizmetleri, Respublikası Prezidentinin Atak Rahmatası'nın iyisi, Kırgıziston'a belirli bolğun ırkçı ailemizde İşimcan Mahmutova'nın çakıklısı. Kaperey, Yaşlıkları. Gülü hayır gülünme açkanday, gülümdöysün ey hakbanday, kudurum karab oturgan idegi kügümde çırak ey yakkanday, odegi kügümde çırak oy yakkanday. Ana koça dayı, canıdan çıkan hay kokşu, idegi surma var sulu ey gözümde. Odegi surma var sulu ey gözümde.
Odegi süydük tangı sayı tavılgan. İğacı süydük tangı sey, oğacı süydük tangı tavılgan. İğacı süydük tangı sey, oğacı süydük tangı tavılgan. Rahmat, darınızlara iyilik kalayım. Kantarıp cedin kaydadım, karına gündüğü karattım. Kacıgas bağır kocigi, hayratına men aşıkmın men. Anını bilsen, o çirekinle. Yaşıldan dipleri bedin, caz celimenin canaşı. Elimden baldan ulu der, emreğine men aşıkmın men. Anını bilsen, o çirekinle. Arı günü girip düşünme, artık sana men aşıkmın men. Anını bilsen, o çirekinle. Men aşık, o çirekinle. Kıgılayın elim. Kötör bilegindi, Kudayım versin tilegindi. Bat karazın, kıdır tarsın, akıl gelsin, uzun ömür bak dövlet versin. Bakkan baladan, çok caladan, kurdu kuru calalarından, ayıkbas calalardan Allah özü saktasın. Aklınardan adaştırmasın, caman işte canaştırmasın. Niyetin erdik alız kılsın, caman işten alız kılsın. Arvağan akıl versin, sözün ergen nakıl versin. Jortkondo jolunar bolsun, ağ emgekten rızkına tas torponga tolsun. Üğmerde ıman, ıntıman, mahlulet, baldır kapçanı versin. Amin. Madani işlere negizinen mağa jaktı. Bunu jakkandagı жаштарды жанагы темир карат поэзия жыттанган, ырыс жыттанган, bir адам султанга bir жакшы жаңы муунун өзүп келаткандыгын өзөктөрүмдөн байкап сездим. Себеп дегенде бул Музам Кулуба сыяктууларды улап кетип аткан Шариптей, жанагы Темиралиевдей таланттан терсип келиши бизди дагы кургон эмес экендигин мен баян берет. Ал эми Аксынын салкын кишилери эрин угуп атып, мен Аксынын өзүнүн авлетинин панорамасын көркүн көз алдыма элестеттим. Жайлоодо ушу өнөр адамдарын чогултуп, баардыгыбызды ушул жерге чакырып, мынакей ырдатып, бийлетип, жаштарды, артыбыздагы жаштарды келечекке алдыга үндөп, ушу жакшы иш-чара уюштурулду.
Биз бардыгыбыз ушу чын жүрөгүбүздөн ыраазы болуп атабыз. Ушундай иш-чаралар жылдан жылга көбөйүп, ушундай тойлор жылдан жылга улана берсин, жаштарыбыз өсө берсин. Эгерде биздин ошо жаштарыбыздын өсүшүнө ушундай биздин иш-чаралар, өнөр адамдарын, ырдагандарын, бийлегендерин көрүп, жаштарыбыздын келечеги алдыда, мына ушу жаштарыбыздын келечеги өссүн, ушу жаштарыбыз чыгармачылыктары өсүп, тереңдеп олтурсун. Мынакей ушу биздин Кооз жайлообуздун башында канчалаган адамдар келип олтурат. Мынакей бардыгыбыз ушул жерде көңүлдөрүбүз ачылып, өзүбүз болсо өзү ушундай толкунданып, аябай жакшы көңүл ачуу болуп атат. Ушундай иш-чаралар жылдан жылга көбөйө берсин, бардыгыбызга жагып атат. Рахмат ушу уюштурган айыл өкмөт башчыларына. Бүгүн өзүбүздүн өнөрлүү кыздарыбызды, балдарыбызды менен жолугушуп, булардын сыйын көрүп, ырларын угуп, өнөрлөрүн көрүп, абдан кубанычта болуп отурум. Ağarı vatkandan menen Arkaralar atsoy tumayga Alısqa yetim kaldı dep Oydava Dana qazirge Kurbumun ayba Aksı rayonunun ailetim aile ökmötünde aybay jaylolor, Kooz jaylolor köp da. Uşu jaylolordun biri uşu çalkandı da bugün aile ökmötünün başçısı Nurmurda'nın ideyası menen bugün aybay Kırgızstan boyunca Kırgız'ın jaş baldarı geleceği üçün dagı aybay çoğun iş-çara bolup öttü. Bu iş-çara bizden ailebizden talantlıların bağı hiç kimge görünmegen, bilinmegen talantlılarına bugün elden aldın alıp çıkıp aybay toy bolup öttü. Mundayça aytkanda bizde toy. Bugünkü toy uşu jaştardın көңүлүндө, жүрөгүндө төркө сакталды. Даже унутулгуч болду. Бир эле жаштардын эмес аксакалдардын дагы баардыгыбыздын тең жүрөгүбүздө сакталып калды. Баардыгыбыз тең ушу Нурмырзага ыраазыбыз. Азыркы жаштардын ой, бүгүнкү жаштардын келечеги, булардын үмүт тилеги, бир бүгүнкү таланттуу адамдарды көргөндөн кийин биз да ушундай болсун экен деп баардыгы кыялданышып, баардыгы тең илгерки үмүттө жүрөктөрүндө ушундай зор тилектер байланды. Мына бүгүн аябай сонун болду, ырчыларыбыз, акындарыбыз, жадуучуларыбыз керек болуп баардыгы тең ушундай өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп, ушундай өнөрлөрүн биздин Кыргыздын тарыхына чоң салым көрсөтүп, биздин Кыргыздын тарыхына, мына таланттуулардын, өнөрпөздөрдүн тарыхына, кадын адына чоң эмгек сиңирди, чоң куржунга чоң эме кошту да салды. Мен да ушул айыл өкмөтүнүн идеясына ушу колдоп коеюн деп өзүбүздүн ушу кылган натуральный кыргыз үйүштү 25тен ушу жайлоого алып келип, ушу элдин маанай асырсын, көтөрүлсүн деп ушинтип алып келип, меймандарды күтүп бардыгын жакшы иш болду айланайындар.
Рахмат бардығына. Заманыбыз тынч болсын, елибиз тынч болсын. Ел içinde барыбыз тынч болойлу, жаштар өнүп өссүн, өмүрлөрү узун болсын, таланттуулар көбөйсүн, карыларыбызга ыман берсин, жаштарыбызга ынтымак берсин. Мына бүгүнкү той элибизди жашкарды бардыгын тең ынтымакка, биримдикке чакырды. Мында карадапа тааныбаган адамдар деле бүгүн таанышып, баары деле ынтымактуу болуп, бирибизге ушундай жакын тууган болуп кеттик бүгүн. Анан ушу бардыгыбыз ушу Кыргызстанга, башка мамлекеттерге дагы бизди Кыргыздын айыл өкмөтүн, Авлетим айыл өкмөтүн айрыкча ким экенибизди, биздеги таланттардын ким экенин ушу элге көрсөткөн Жайыпкан эл каналына силерге чоң рахмат айланайындар. Силердин да ишиңерге ийгилик каалаймын. Бардыңар аман болгуна, ар бир үйдө тынччылык, ден соолук болсун. Ушундай таланттуулар көбөйсүн, ушундай жайлоолордо. Ынтымак байрамы көп болсун деп. Ооба, рахмат чоң. Ушу ынтымак байрамы көп болсун. Балдарды үмүттөндүргөн ушу. Булар ады балдарыбыз эми бүгүн айтылды, ушу мындан кийин ушундайлар болсо экен деп. Эми күнүгө булар ушундай качан болот дешип үмүт кылып тилешет эми. Жаштардын өнөрү өссүн,